Alhamdulillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala Rasulillahi ve ala alihi ve ashabi ajmain. Бүгін Аллах Тааланын акысы тууралуу сабактарды улантабыз. Анан бүгүнкү күндөн баштап динибиздеги ушундай бир күнөө жөнүндө сөз кылабыз да. Биздин шариятыбызда ушундай күнөө бар. Ким эгерде аны кыла турган болсо, ал төөлүк тозокко барат. Жана Аллах Таала өзү айткан, ал эч качан тозоктон чыкпайт деп. Ага бейишке баруусу арам болот. Жана бул күнөө динибиздеги эң чоң күнөө болуп эсептелет. Жана Аллах Таала жалгыз кечирбеген күнөө. Жана бул себептүү буга чейинки үммөттөр, буга чейинки коомдор адашууга дуушар болгон, кээ бир коомдорду Аллах Таала жок кылган. Бул күнөө Аллах Таалага каратылган зулумдук, адилетсиздик болуп саналат. Динибиздеги эң улуу күнөө, эң чоң күнөө. Бул кайсы күнөө? Мына ушул силер өзүңөр билгендей эле, бул Аллахка шерик кошуу. Биз сабактарыбыз азыр жараткандын акысы деп, Аллах Тааланын акысы тууралуу сабактарды өтүп атабыз. Анан Аллах Тааланын акысы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү айткандай, бул жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынып, ага эч нерсени шерик келтирбөө деп айткан болчубуз. Буга чейин ошо Аллах Тааланын өзүнө сыйынуу кандай бул динибиздеги кандай улуу орду бар, кандай маанилүү нерсе экени жөнүндө сөз кылган болчубуз. Эми мунун карама каршылыгы тууралуу сабак кылабыз деп айткан болчубуз. Мына ошон үчүн бүгүнкү күндөн баштап ошо таухиддин ла илаха иллаллахтын жалгыз кудайчылыктын карама каршылыгы болгон Аллах Таалага шерик келтирүү, ширктин коркунучу тууралуу, бул кандай күнөө, мунун оордугу шариатта канчалык чоң, ушул тууралуу сөз кылабыз. Биринчиден, эң биринчи билишибиз керек, бул ширк, Аллах Таалага шерик келтирүү, бул деген Аллах Таала кечирбеген күнөө. Аллах Таала жалгыз ушул күнөө боюнча эч качан Аллах кечирбейт деп бизге кабарлап берген. Аллах Таалага шерик келтирүү. Эми Аллах Таала кечирбейт экенин биз кайдан билебиз? Муну Аллах Таала өзү айткандан билип атабыз да. Аллах Таала Куранда Ниса сүрөсүндө эки жерде айткан да. Эки жерде айтат, Аллах Таала айтат: "Инналлаха ла яғфиру ва юшрика бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша" дейт. Чынында Аллах Таала ширк кылганды кечирбейт, бирок андан башка күнөөлөрдү кимге кааласа кечирет деген да. Көрсөңөр, Ниса сүрөсүндө Аллах Таала ушинтип эки жерде айткан. Баардыгыбыз айтып жүрөбүз, биз Аллах Таала мээримдүү, Аллах Таала ырайымдуу, Аллах Таала кечиримдүү, боорукер зат деп, Анан элестетсеңиздер, Аллах Таала ушундай болсо дагы кечирбей турган күнөө бар экен. Мына ушуну эле биз түшүнсөк, ушуну эле мусулман билген болсо, өмүр бою ширктен коркуп жашап өткөнгө жетиштүү болот эле да. Ширкти окуп үйрөнүп, өзү андан алыс болуп, башкаларды мындан кайтарып, колунан келишинче таухид илиме көңүл буруп окуганга, ширктен үйрөнүп, андан алыс болгонга, мына ушул нерсени эле түшүнсө, ширктин коркунучу үчүн ушул эле жетиштүү болот эле да, ушул эле аятчы. Элестетсеңер, субханалла, Аллах Таала чынында ширк кылганды кечирбейт деп жатат. Бирок андан башка күнөөлөрдү кимге кааласа кечирет деген. Ширктин коркунучу тууралуу эң башкы, эң негизги аят болуп эсептелет да. Эми Аллах Таала кечирбейт деген мааниси кандай? Аллах Таала кечирбейт деген мааниси, Аллах Таала сөзсүз азаптайт деген сөз да. Ким бул күнөөнү кылган болсо, сөзсүз түрдө ал адам азапка дуушар болот. Анан ширк өзү, кийинки сабактарда айтабыз, эки түргө бөлүнөт да. Чоң ширк бар, анан кичине ширк бар да. Бул аят деген ширктин эки түрүн тең камтыйт. Чоң ширк дагы, кичине ширк дагы кечирилбейт. Экөөнө тең адам азапка дуушар болот. Бирок чоң ширк үчүн адам бөлүк азапта калат, эч качан тозоктон чыкпайт. Кичине ширк үчүн сөзсүз түрдө азапталат да. Сөзсүз түрдө азапталат, бирок төөлүк азапталбайт да, төөлүк азапталбайт. Анан мына бул ширк Аллах Таала кечирбеген күнөө деп айттык. Жана Аллах Таала кечирбегендиктен мына бул кайра эле экинчи бул ширктин коркунучу жөнүндө айтсак, мына ушул ширк демек адамды тозокко алып бара турган күнөө да. Бул мына түзмө-түз эң биринчи адамды тозокко алып барган күнөө бул ширк. Аллахка шерик келтирүү. Ошондуктан шайтандын максаты адамды тозокко алып барыш да. Ошондуктан эң биринчи шайтан адамды ширкке түшкөнгө аракет кылдырат да. Ширкке түртөт. Андан кийин башка күнөөлөргө да. Анткени адам ширк кылган болсо, болду да, жетиштүү да. Болду, адам деген аны Аллах Таала эч качан кечирбейт экен да. Башка күнөөлөргө салып, кичине күнөөлөргө, башка андай нерселерге салып жүрүп, анан кийин Аллах Тааланы кечирип коюш мүмкүн да. Туурабы? Шайтан эгерде кайсы бир адамды ширкке салган болсо, болду, аны Аллах Таала кечирбейт деген түшүнүк да. Сөзсүз азапталат. Ошондуктан бул ширк эң биринчи жана түзмө-түз тозокко алып баруучу жол болот да. Ошондуктан адам эгерде тозоктон сак болууну каалаган болсо, өзүнө жакындарында тозоктон сактап калгысы келген болсо, эң биринчи ширктен кайтарыш керек. Өзү алыс болуп, жана жакындарын сакташ керек. Аллах Таала Кур'ан айткандай: "Я юхаллазина аману ку анфусакум ва ахликум нара" деген да. Эй иман келтиргендер, өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозоктон сактагыла деген. Вакудухан нас вал хижара дейт. Ал тозоктун отундары адамдар жана таштар деген. Демек тозокко алып бара турган эң биринчи себеп бул ширк болгондуктан, эң биринчи эмне кылышыбыз керек? Биз ширкти үйрөнүп, ширктен алыс болуп, колунан келишинче мындан сак болушубуз керек. Мааниси ушул да. Чоң ширк кылып жүрүп, адам тобо кылбай өлгөн болсо, ушундай учурда Аллах Таала кечирбейт да.
ушундай учурда адам түбөлүк тозокко калат жана адамга бейишке баруусу арам болот да. Аллах Таала Кур'анда айтат. Бул Иса алейхиссаламдын сөзү да. Буга чейин айткан болсо, Иса алейхиссаламдын сөзү. Иса пайгамбар келип коомуна айткан экен. Иннаху ман юшрик биллахи факат харрамаллаху алейхил жанна дейт. Чынында ким Аллахка шерик келтирген болсо, ага бейишке баруу арам болду дейт. Иса пайгамбар коомуна элине келип ушинтип айткан экен. Чынында ким Аллахка шерик келтирсе, ага бейишке баруусу арам болот дейт. Айтат, ва уннар дейт, жана анын бара турган жери тозок болот дейт. Бача айтпадык, тозокко барат деп. Ва ма ли залимина мин ансар, жана андай залымдарга дейт, Аллах Таала залымдар, адилетсиздер деп айтып атат. Андайларга эч кандай жардамчы болбойт дейт. Кимде ким Аллахка шерик келтирсе, ага бейишке баруу арам болот дейт. Эч качан бейишке барбайт деген сөз да. Эч качан бейишке барбайт. Ширктин коркунучу бул дагы. Жана бул маанинде бизге түшүндүргөн дагы башка хадисте өзү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул имам аль-Бухари Ибн Масудтан келген хадисте айткан. Ман мата ва хуа яду лиллахи ниддан дахалан нар. Ким Аллах Таала менен башка бирөөгө теңдеш кылып дуа кылган абалда өлгөн болсо, анда ал тозокко кирет дейт да. Ким Аллахка бирөөнү теңдеш кылып, Аллах менен бирге башка бирөөгө дуа кылып, башка бирөөгө сыйынып жүрүп, ушундай абалда өлгөн болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, ал адам тозокко барат дейт. Адам тозокко барат дейт. Субханалла. Жосоргондой бул тозокко алып бара турган күнөө. Эмне үчүндүк? Тозокко алып барат экен, бейишке баруусу арам болот экен, жана не болот экен? Аллах Таала кечирбей турганга кечирбеген күнөө экен, Баарысы Аллах Тааладан сактаган болсун. Дагы ширктин коркунучу жөнүндө айтсак, динибиздеги эң чоң күнөө. Динибиздеги эң улуу күнөө болуп эсептелет да. Мына ар бир мусулмандан келип сурасак, диндеги эң чоң күнөө кайсы десек, эмне деп жооп бериш керек? Ширк деп жооп бериш керек. Аллах Таалага шерик келтирүү, Аллах Таалага башка бирөөнү теңдеш кылуу, Аллах Таала менен бирге башка бирөөгө ибадатты арноо. Ушул нерсе динибиздеги эң чоң күнөө деп жооп бериш керек. Бүгүнкү күнү кандай болуп калат? Кээ бир адамдар барып сурайсың, диндеги эң чоң күнөө кайсы десең, кээ бир айтат намазды таштап коюу дейт. Ата энеге баш ийбей коюу дейт, киши өлтүрүү дейт. Булар чоң күнөөлөр, шек жок. Бирок эң улуу күнөө бул Аллах Таалага шерик келтирүү. Аллах Таала менен бирге башка бирөөгө сыйынуу. Бул тууралуу Бухари жана Муслимде келген хадисте Ибн Масуд ошо сахаба келип туруп эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сураганда, айю замби азам индаллах дейт. Аллахтын алдында кайсыл күнөө эң улуу деген да. Эң чоң күнөө Аллах Тааланын алдында кайсы күнөө эң чоң болуп эсептелет дегенде айткан, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, антажа'ала лиллахи ниддан ва хуа халакака дегенде, Аллах Таала сени жараткан болсо, сен ага башка бирөөнү теңдеш кылганың деген да. Аллах Таала жаратып атса дейт сени. Сени жаратып, сага өмүр берип атса, сага болгон жакшылыктарын берип атса, сен башка бирөөгө барып аны Аллахка теңдеш кылганың дейт да. Аллах менен Аллахка сыйынгандай эле башка бирөөгө сыйынганың. Же бирөөнү Аллах менен бирге теңдеш кылганың. Мына ушул нерсе айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, ушул эң улуу күнөө дейт да. Анан Абу Бакрата деген сахабадан келген хадисте, бул Абу Бакр эмес да, башка Абу Бакрата деген башка сахаба. Ошондон келген хадисте, бул дагы Бухари Муслимде келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мынтип айтты дейт. Аля ухбирукум би акбарил кабаир дейт. Мен силерге эң улуу күнөөлөр жөнүндө айтып берейинби деген да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөлөн отурган дейт, анан кийин отур дейт, туруп отур дейт. Анан айтты дейт. Биринчи айтат дейт, али ишраку билла дейт да, бул Аллахка шерик келтирүү дейт. Эң биринчиси, көрсөтөр, эң чоң күнөөлөрүн айтып атканда, биринчи Аллахка шерик келтирүү дейт. Айтат анан ва укукул валидейн дейт. Андан соң ата энеге баш ийбей коюу дейт. Ата эненин тилин албай, ата энеге баш ийбегендик. Жана айтат ва шахадату зур деген да, жана жалган күбөлүк келтирүү. Бул дагы ошо эң улуу күнөөлөрдүн эң башкысы эмне болот? Эң улуу күнөөлөрдүн эң башында эмне айтты? Ширкти айтты да, Аллахка шерик келтирүүнү айтты. Мына ушул тууралуу да башка хадисте да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Иштани бу сабал мубикат деген, өлүмгө алып бара турган 7 күнөөдөн сак болгула деген да. Динибизде болгон эң улуу болгон 7 күнөө бар. Анан кайсылар деп сураганда айткан, эң биринчиси ошо эмне ширк деген да. Биринчи бул айткан эмне ширк, Аллахка шерик келтирүү деген да. Андан кийин сыйкырчылык жана башка күнөөлөрдү айткан. Демек некен ширк бул эң динибиздеги эң чоң күнөө болот. Бул тууралуу дагы жана аятта дагы Аллахка кайра айткан мынтип айтат Куранда. Инналлаха ла яғфиру юшрика бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша. Чынында Аллах Таала ширк кылганды кечирбейт. Бирок андан башка күнөөлөрдү кимге кааласа кечирет. Ва ма юшрик биллахи фақад ифтара исман азима дегенде, ким эгерде Аллахка шерик келтирген болсо, ал деген улуу күнөөнү ойлоп таптыр деген да. Ал улуу күнөөнү кылды деген да. Демек муну түшүндүк. Динибиздеги эң чоң күнөө бул ширк. Демек адам башка күнөөлөрдөн сак болуштан мурда эң биринчи ширктен сак болуш керек.